Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан Чыкты кирдек ылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ушу көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Барыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Дес пересат. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналы катталып, маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Атайын күчтөр миграциялык борбордун сыртында мигрантты басып алышкан. Чет элдик бир туугандар унчукпай карап турушту. Күнөстүү түштө Казань миграциялык борборунун жанында драмалык чыгарманы жаратууга түрткү бере турган көрүнүш пайда болду. Ички иштер министрлигинин спецназдары мигранттын уйган карына жана чечкиндүүлүгүнө окшоп жолдун четинен кармап кетишкен. Киши кыязы кылмышка кабылгандыр, качып кетүүгө аракет кылган. Бирок Шамдагы согушкерлер күн күркүрөгөн булуттай аны көздөй чуркап келип аны кармап алышты. Мигранттардын бир тобу кармалган адамдын жердештери чогулуп, бирок эч кимиси алдыга басып жардам көрсөтүүгө батынган жок. Эгерде булар катардагы милиционерлер болсо, айылдагы харыптардын жалданган каршылыгы сөзсүз болмок. Бирок спецназдын курал жарактары муздак шамалга окшоп кырдалды. Өздүктөө чүкүч менен курчап алды. Бул көрүнүш мигранттар коомчулугунун укук коргоо органдарына болгон эки тараптуу мамилесин ачык чагылдырат. Бийликке болгон коркуу жана ишенбөөчүлүк спецназдын күчүн түшүнүү менен бирге жашайт. Алар капаска түшкөн канаттуулардай болуп, кандайдыр бир козголоңду алар үчүн оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин түшүнүшөт. Элдин пассивдүүлүгү алардын интеллектинин далили. Байкоо жүргүзүү, бирок кийлигишпөө, өзүн сактап калуу. Алар орус мыйзамдары менен жашагысы келбейт, бирок мыйзамды колдонгондорго каршы чыгуудан да коркушат. Булар да алардын татаал реалдуулугун чагылдырган карама каршылыктын бир түрү. Бул окуя мигранттар коомчулугу менен орус бийлигинин ортосундагы мамилени чагылдырган микрокосмостун бир түрү болуп калды. Коркунуч менен сыйырматтын ортосундагы назик тең салмактуулук күч жана жазанын сөзсүз түрдө көрсөтүлүшү аркылуу гана сакталат. Бирок тараза башка жакка ооп кетсе эмне болот? Эгер үмүтсүздүк коркунучтан ашып кетсечи? Суроолор ачык бойдон калууда жана абадагы чыңалуу күн күркүрөгөнгө чейинки ысык сыяктуу барган сайын күчөйт. Казань миграция борбору башка көптөгөн башка жайлар сыяктуу эле маданияттар менен кызыкчылыктардын кагылышынын очогу болуп калды. Анда күн сайын миграция жана интеграциянын глобалдык процесстерин чагылдырган чакан драмалар коюлат. Ал эми бул татаал жана карама каршы система бул татаал теңдеменин бардык катышуучулары үчүн туруктуу жана адилеттүү чечим таба алабы же жокпу, аны убакыт көрсөтөт. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Сиздерге айтайын дегеним, мен өмүрүмдө биринчи жолу розыгрыш уюштуруп көрдүм. Бул розыгрышта эң башкы байгени iPhone 15, 5 штук планшет ноутбук, 5 штук AirPods наушник жана 100 000 рубль койдум. Бул 100 000 рубль 100 адамга 1000 рубльдан. Билеттин баасы болгону 1000 рубль, количествосы болсо 300 штук. Ар бир үчүнчү оюнчу утушка ээ болот. Бул жерде эч кандай алдамай жок. Мен просто сиздер менен жакыныраак таанышуу максатта жана ошондой эле ушул каналдын активин көтөрүү максатта ушундай жакшы розыгрыш уюштурдум десем болот. Бул жерде эч кандай жамандык же жаман ой кетпесин. Сиздерден сураныч, мына ушул оюнга катышып, мени колдоп койсоңуздар, мен сиздерге аябай ыраазы болом. Андыктан экранга мен номеримди калтырып койдум. Мына ошол номерге чалып, жазып жана менин Instagram баракчама да катталып коюңуздар. Кудайым көрүп насип кылса, сиздер менен жакшылыктарда гана жүз көрүшөлү.